Саламатсыздарбы? Эгер сиз бул материалды көрүп жатсаңыз, анда Кайрымдуу бол коомдук фондунун официалдуу YouTube каналындасыз. Алгач видеону баштаардан мурун биздин каналга катталып, подписаться кнопкасын басып коюуну унутпаңыз. Демек, сиз бул кнопка аркылуу кайрымдуулук кылып жатасыз. Анан албетте коңгуроону күйгүзүүнү унутпаңыз, себеби биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыз. Бул сиз үчүн өтө оңой, а биз үчүн абдан маанилүү. Дүйнө жүзүндөгү мусулман калкы ыйык туткан Рамазан айына Курман айтка өзгөчө маани беришип, кыргыз эли дагы көптөн күткөн улуу майрам катары кабыл алышары белгилүү. Айрыкча жүрөгүн ыйманга толтуруп, алыс жакын дебестен муктаж адамды көргөндө жакшы сөзүн, жылуу мамилесин арнап, жакындан жардам көрсөтүү менен сооп иштерди табуу ишине канааттанган адамдардын арабызда арылып баратканы кубанаарлык көрүнүш. Быйылкы жылда август айына туш келген Курман айт майрамынын алдында Бишкек шаарындагы Азамат Байматов башында турган Кайрымдуу бол кайрымдуулук фонду колдоого муктаж адамдар үчүн өзгөчө майрамдык маанай жаратты десек болот. Сиздерден акчаңыздар эмес, бизге бата артык, анткени акча калып кетүүсүн билип атабыз. Сооптор, баталар өлсөк рухубуз менен, жаныбыз менен кетчү азыгыбыз экен. Ошол сиздер эки ооз сөз сүйлөп койсоңуздар, жаныбызга азык болчу бир жакшы болот да. Ошон үчүн амандык тилеп баарыбыз бирибизге ошол. Анан кээ бирлер бар, видеого түшпөй эле коеюн, анан мен намыстанып атам, тиги тайкем көрсө, байкем көрсө эмне дейт дегендер да бар. Тайке менен байке көрсө, наоборот, алар ойлонсун. Алар жардам берсин. Анда биякта туруп атасы тааныбаган тет жактагы бирөө жүрөгүнөн жардам берип турган болсо, анда тайке менен байке эмне үчүн ойлонбойт? Эмне үчүн ойлонбош керек? Мен мисалы көчөдө жүрөм. Менин бир тууганым кыйналып атса, мен бу жерде жүрсөм, анда мен киммин анда? Ошон үчүн биз ынтымактуулук менен, кандай болбосун, биримдик менен, аяр мамиле менен, бул карындашым, кароосуз көчөдө калтырбайлы. Бул менин карындашым. Буга биз зомбулук көрсөтпөйлү, күч колдонбойлу, жаман ишке барбайлы. Анткени бир тууганыңа кантип жаман ишке барат, эгер бир тууган деген түшүнүк бизде болсо. Ошон үчүн сиздер биздин бир туугандарыбызсыздар. Силерди биз аяйбыз. Ошон үчүн биз ушул кадамдабыз. Бирибизди аяп жашасак, ынтымакта жашайбыз. Анан ошон үчүн бирибизге жылуу сөз сүйлөп, жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет. Биз жаман сөз сүйлөшкөндөрдөн эмес. Аллах бизге мүмкүнчүлүк берип атат. Сүйлөшлүк бар. Биз жакшыны сүйлөйлү. Балким эртең биз жок болуп калышыбыз мүмкүн бул ааламда. Ошон үчүн жакшыны сүйлөп калайлы. Жакшы ишти бүгүн кылып калбасак, эртең жок болуп калышы мүмкүн. Жаман иштерибиз менен муну сол жака көбүрөөк жазылып калбасын. Ошон үчүн баштыгыбыз бизде. Азыр ушундай бир мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, бизди да туура түшүнүңүздөр. Кээ бир адамдар бар. Эми келип алып кийимди алсак тартпай эле, айтпай эле бере берсеңер болбойбу, же силер обязательно мактанышыңар керекпи деген түшүнүктөр бар. Сиздер туура түшүнүңүздөр. Биз мактанып, өзүбүздү көрсөтөйлү деген түшүнүк бизде таптакыр жок.
Болгону мына жерде жөнөтүп аткан адамдар мына өзүңүздөр да ойлоп көрүңүздөр. Бүгүн бир тууган ишенич кыйынга туруп атат. Бирок бизге дүйнө кыргыздар ишенип атат. Эмне үчүн? Эгер ишеним болгон жерде ийгилик бар. Ийгилик бар. Ишеним болбосо ийгилик болбойт. Себеби ишеним жок да, ишенбейт. А могу жерге турган жөнөткөндөр биз тааныбайбыз. Бирөө памперсин жөнөтүп атат. Азамат бир кыйналган кыргызга муну берип койчу дейт. Ал келет. Ошол бир муктаж бирөө кыйналып атат. Ошол акчага ала албай жатат. Ошого берип коелу десек, мындай эле берип койсок болот, бирок тияктагы адам ойлонуп калышы мүмкүн. Ал каяка кетти деген суроо болуп калышы мүмкүн. Ал кийин дагы жөнөтүшү мүмкүн, бирок ошол отчет болбогондуктан жөнөтпөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздики узагыраак болсун үчүн ушул отчетту туура түшүнүңүздөр, баарыңыздар туура. Анан бир-эки ооз сөзүңүздөрдү айтып, мына Кудай буйруса, мына ушул магазин ичи ушу жылуулук тартууласа экен деп атабыз, Кудай буйруса. Ассаламу алейкум, урматтуу балар, агалар. Бардыңыздарды кирип келе жаткан Курман айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Алла таалам ошо Курман айтыбызда чалган курмандыгыбызды кабыл кылган болсун. Эгерде кимибизде курманчылыкка мүмкүнчүлүк жок болсо, Алла таалам ошо курманчылык чалууга бардыгыбызга эмки жылга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ооруп аткандарыбызга бардыгы ошо Курман айттын урматына шифа берген болсун. Эми биз канчадан бери магазинибиз ачылат деп буйрук күнгө экен. Мына бүгүн ачылыш болуп атат. Азамат айтып кетти, бул ачылгандан максат, элге билгизгенден максат бир бата алуу, элдин батасын алуу. Бул ар бир адамдын жан азыгы батага муктаж экен да. Биз мындай жүргөнүбүздөн билинбейт экен, бирок өзүбүздүн рух жан азыгыбызга бул бата өтө муктаж экенбиз. Ошон үчүн бул бата муктаж болгондон кийин ар бир жөнөткөн адамдар ошо бата алып берсеңиздер дейт, сиздердин батаңыздар сөзсүз кабыл болот. Ошон үчүн мында келгенде жакшы батаңыздарды берип алганыңыздар жакшы. Кичине биз Дордой жакта чекерек болуп калдык. Толук адресini кийин калтырып кетебиз сиздерге, маршруткалардын каттамын калтырып кетебиз. Ошо боюнча келе бересиздер. Ал анткени кийимдин жакшысын тандап киймек тургай күнүмкү тамакка дагы каражат таппай, онтоткон оорунун запкысын тартып жүргөн жарандарыбыз үчүн жакшы жаңылык болду десек болот. Бул күнү алар үчүн арналып эшигин ачкан дүкөндө тейлөө кызматы башталды. Кирип алыңыздар, Келиңиздер. Азыр могу ичиндеги кийимдердин баары мына ушундай бүт тизилген. Бүт ушу жөнөткөн мекендештер, Аллах сиздерден бул дүйнө акыреттин бактылуулугун берсин. Жараткан Аллахым. Мына азыр сиздер көрүп турган кийимдерде өзүңүздөр каалагандарын болгону сиздер тартибин Жылдыз сен түшүндүрүп берип кой, бияка кандайча алышат кийимдерди. Канча алыш керек, кандай алыш керек бири-бири. Бирден эме болсун. Allah razı olsun. Maginizler barakalı olsun. Bereketini versin Allah'ım. Hayatınızlar mübarek olsun. Жылдыз документтерин карагансың да, документтер бүт каралган. Бул жерде майыптык боюнча бүт эмелер, кийимдер берилет. Биринчи, экинчи топтогу майыптар, ошол эле жалгыз бой энелер, эгер өзү майып болсо эне же балдары майып болсо. Мына ушундай ушу кийимди ала албай жаткан үй бүлөлөргө биздин ушул кылган ишибиз. Мына сиздер көрүп турган мына могу жерде коляскалар турат, мынакей. Бул коляскалар берилет. Мондай ходуноктор бар. Могу жерде турган. Мондай ходуноктор бар. Эгер ушул видеодон көрүп аткан болсоңуздар, мондай ходунок жок, үйүнөн баса албай жаткандагы мекендештер бар. Мондай ходуногу жок, баса албай жаткандагы мекендештер бар. Эми бирок буга эч убакта адам тагдырын мындай эмеге байлабасын жараткан, ден соолук берсин. Муну эч ким колдонбой эле койсун. Бирок эгер кандайдыр бир сыноо болуп башында турган болсо, мына ушул коляскалардан мондай бир ходуноктордон алса болот. Экинчиден мына мондай коляскалар бар. Анан Кудай буйруса мына бул жерде турган кийим кечелер, мына кийимдер сиздер көрүп турган. Мына кийимдердин баары мына мектеп жөнөтүшкөн. Мекендештер, жаңы жакшы кийимдер. Алышып, кийимдерден En жақсы. буйруса. Мен как раз ештеңенің керегі жоқ. Мен бұтып асқан қызым бар. Қызым бетінші қорықпай инвалид. Осылысты чоң айтып неме қылып жүріп, мен өзім инвалид болғанымда белім кіріп
Анын кызымдын коляскасы ушундай коляскадан эме алдык да. Коляска кайра сурасам 6 жылдан кийин берет экен. Бербей атат бизге. Кайра бербейбиз дейт. Бир коляска сатып алдык. Бирок кичинекей кызым толуп кетти да. Бул чоң коляска. Могулай, могулду. Ошону алыңыз. Iya. Чоңдордуку да эже атайын. Кызым толуп кетти да. Мына ушулардын баарын мекендештер жөнөтүп берет. Москвадан тияктан эмес. Мына эже жакшы экен. Болобу ушул? Чоң эмес чоң дене. Булар чаңдарды бир аз эметип Чаңмас болот. аласыз. Эмес ошо мененчи. Дөңгөлөк үйлөп алат экенсиз. Дөңгөлөктү жазайбыз. Анан калганы жакшы экен. Бут койгуч жок экен э? Жок, бул тоштор бар, биякта бүт эмеси бар жана. Жүрөт эле калган экен. Бут койгуч жүргөн. Бут коюштарын азыр астап берет. Таба беребиз эже. Эме жындыздын бут койгучтары каякта? Эме Бул эме ооба. Мына ушул колясканы дагы бир мекендеш жөнөткөн эле. Ошол өздөрү алыста турушат, бирок жакындан колдоо көрсөтүп аткандарына Кудайым бул дүйнө акыреттин бактылыгын берсин. Ушу кимде ким жөнөтүп атса мына бүгүнкү күндө жанагы эмеден келди. Мирныйдан келип атат. Иркутскийден жөнөтүп атышат, мына келген кийимдерин бүт ошол жакта. Анан эң негизги эме мына жакын эжеге Аллах разы болсун, мына ушундай чоң мекемени 2-3 жыл иштеп келе бекер эле берип атат. Бизге тар жерлерде жүрүп бир аз кыйналдык эмес, азыр сонун кенен болуп калды. Эже мына колясканы алып барып, жакшы ошо берген мекендештерге бир батаңызды берип буюрса. Коляскадан кыйналат эле да, анткени Өзүңүздөр баамдагандай, жаңачылган дүкөнгө баш багып киргендер бир эле кийим кече эмес, үй тирчилигине керектүү дагы башка буюм тайымдарды дагы табууга болот. Учурдан пайдаланып, колунан эмне келсе жардамын аябай кол сунуп, алыста жүрсө дагы байма-бай кабарлашып турган мекендештерибизге ыраазычылык айта кетели. Мына урматтуу бир туугандар, кичинекей биздин жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап, Кудай буйруса 80-деги 90-догу аталарга чейин, апаларга чейин бирде кийимдер бар. Мындай кадам таштап, жаңы кадам таштаган кичинекей биздин бөбөктөрүбүзгө мындай бут кийимдер бар. Ушундай бут кийимдер кийген бир туугандарыбыз кичинекей бөбөктөрүбүздүн ар бир баскан кадамы адалдан болсун, жана туура кадамдар болсун. Кудай буйруса, мына ушундай Чакалак, козучактарга да. мына ушул жердеги кийимдер мындай бүттүгү мынакей. Сиздер көрүп турган мына ушундай жакшы кийимдер берилүүдө Кудай буйруса. Бул кайрымдуу бол, коомдук кайрымдуулук фондунун ушул сооп тапчу дүкөнүндө. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер ушундай жакшылык иштерди. Эгерде сиздердин үйүңүздөрдө мына ушундай жакшы кийгенге ылайыктуу жакшы кийимдер болсо, биздин даректи экран алдындагы телефонго байланышып, алып келип берсеңиздер болот. Эгер кимдир бирөө муктаж болуп аткан болсо, анда бул жерден келип кийим алсаңыздар болот. Ошондуктан ар бир убактыбызды жана өтүп аткан өмүр татыктуу жана жакшы менен коштолгон болсун. Жаңа ачылган дүкөн аркылуу чыныгы муктаж адамдардын жүрөгүнө жылуулук тартуулап, батасын алсам деген жарандар үчүн дагы аманат ишин аткарып берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Бул күнү башкасынан дагы буту баспаган адамдар үчүн көйгөй жараткан колясканы белекке алган эженин кубанычына чек жок эле. Рахмат, ошо киши кайрымдуулук кылып ошо коляска тапшырган экен. Кызыма коляска алып келип бардым. Рахмат. Иши оңолсун. Бар болсун, бай болсун, ден соолукта болсун. 1-группа инвалид кызым бар, буту баспайт. Свердловский акиматтан 6 жылда бир жолу коляска берет. Коляскасы жарабай калып, коляска алганбыз, бирок коляска сатып алганбыз, ал коляска кички размер. Кызым чоң болуп батпай калды да, ошон үчүн ушу чоң колясканы алып кетип бардым. Чоң рахмат мына адамдарга жардам бергени. Бул Россиядан келет экен кийимдер. Ошо Россиядан туугандарга чоң рахмат. Берген эмеңерге рахмат, ачылган магазиниңерге береке берсин, иман берсин. Мен 3 балам бар, жетим, бирөө инвалид. Ошо
Allah'ın en uluk günlerge bäribizge bereke bersinçi. Barыңızдан айт байрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ошол берилген бата тилек дубалар кабыл болсун, урматтуу бир туугандар. Кимде ким жөнөткөн болсо бул кийимдерди Кудай көрүп турат. Эсебинде Аллахтын алдында буну эч ким жокко чыгара албайт. Анткени ар бир кыймыл Кудайдын буйругу менен. 24 саат үстүбүздө камера тартып турат. Мына ошол Кудайдын буйруса кабыл болуп, мына ушул эжелери сүйүнүп, жылмаюу менен кетип атат. Мына сүйүнүп эжекеме, мына кыздарын алып, Кудай буйруса. Ушундай сүйүнүчтөн пайда болгон сооптор баарыңыздарга кабыл болсун, урматтуу бир туугандар. Рахмат силерге да курман айтта берип аткандарга. Аллахым ыраазы болсун. Рахмат чоң. Биринчи жолу келип атам, мурун кийим алып көргөн эмесмин. Бул магазин Кудай буйруса мына 2 жылдан ашып калды. Кызматын кылып келет элгечи, журтка Кудай буйруса. Анан бизде тартиптер бар да, мисалы талаптар бар. Бул магазинден кандай адамдар кийим алат? Анткени момдай мисалы биринчи топто майыптык боюнча, экинчи топто майыптык боюнча же майып энелер же жалгыз бой энелер майыптык боюнча же балдары ошондой бир майып болуп калган болсо биз аларга жөлөк болойлу дейбиз да. Сиз кайсыл немеде алып атасыз азыр? Мен алып атам, небереме көйнөк алдым. Анан дагы бир 7ге чыгайын деп калган неберем бар. Ал бала сүйлөбөйт. Азыр школго бере аламбы, бере албаймбы, мен билбей атам. Баламдын жардам жок болуп атат. Ошон үчүн мен аларга пайдашка кылам, өзүм орун болсом. Мына урматтуу бир туугандар, кимдир бир ойлоп калышы мүмкүн. Жашынакай адамдар келип алып атат го деп алардын кийген кийимине чейин сын көз караш менен карагандар жок эмес, бар. Бирок ушул жерден дагы ошол сөз боло электе, алдын ала сизге сурооңузду бере электе жоопту берип коеюн деп турам. Бул эжекем үйүндө ошондой неберелерин, балдары деле эмес, небересин дагы жакшы көрүп мына чоңойтуп аткан энелерибиз бар. Ошон үчүн бул эжекем жашынакайда туруп алып атат го деген ойдон сиз алыс болуңуз. Үйдө ушундай кыйынчылыкта туруп балдарын багып аткан ошол ДЦП балдары бар. Аларды бияка алып келиш кыйын. Мына азыр бул эжекем мына алып отурат. Мына ушундай үйдө балдар бар. Ошон үчүн туура түшүнүү менен кабыл алайлы, түшүнүшүп жашайлы Кудайымызга. Берген садакалар кабыл болсун. Аллахым миңбертиме ыраазы болсун. Буйруса. Аллах боорукер, меримдүү зат да. Аллахым ыраазы болсун. Ишиңер ийгилик болсун балдар. Чоң рахмат. Рахмат ушу фонд магазинине алыста туруп жакында кол сунуп аткан иммигранттарга рахмат. Ушул жерге келип кийим алдык. Ушундай ачып койгондо чоң ыраазычылыгыбызды билдирсебиз, Азамат Байматовго жана жанында иштегендерине, ушу магазиндеги кыздарга рахматыбызды айтабыз. Рахмат, ушундай болуп турсун. Мен фондду жардам алганыма 2 жыл болуп калды, мынакей. Доктор 2 жыл болуп калды. Анан бияка келип калган себебим жана интернеттен көрүп эле Айзада дегенге там салып бергендиктен эметип мен да жардамга муктаж болгондугуман, ооруган эмемен тубасы майып болгондугуман келдим бу жерге. Ошондон келип ошондо билип калдым бу жерде магазин бар экенин, ушундай жардам берет экенинчи. Мен орун болсо сөөктөрүмдү токтото албай калдым. Ушул убакка чейин жакшы эле келген, бирок акыркы жылдары уже күчөп кетти, бүт сынып эле, муундарым кармап эле, колдор бошоп кетти дагы. Жарабай калдым да эчтекечи ошого эме каратып келген депчи. Эметип калды да жарабай калдым. Ошентип эле эметип калдым, ата жакшы эле эметип жүрчүмүн. Эгер оору жок болсо жардамга муктаж болбойт болчумун, келип жардам сурабайт болчумун. Айла жок, ошо ооруга башыма салган сыноону айла жок көтөрүп келдим. Ошондуктан кайрылып калдым сиздерге. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болот дегендей, болгону 3 жыл мурун уюшулган кайрымдуу бол, кайрымдуулук коомунун ишине колгабыш кылуу катары бош турган имаратын сунуштап, дүкөн ачып алууга шарт түзүп отурган жаркын эженин дарегине ыраазычылыктар айтылды. Мына урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү күндө ар бир кыймыл аракетибиз бардык ынтымак менен, биримдик менен жүрүп келет. Бирок ушул ынтымактуулугубуз күн санап курчуп, ушул күч алып, мындай муктаждык болбосо экен деп бир аракет үстүндөбүз. Бирок биздин кылып аткан аракеттерге жалгыз дарак бак болбойт деген. Ошон үчүн жалгыздык эч нерсени чечпейт экен. Жалгыздык бир гана Кудайга таандык. Адамзат ушундай бир биримдигибиз менен иш жасап келебиз. Бирок ушундай иштерибизге, аракетибизге мына ушул жаныбызда турган эжекебизге окшогон эжекелерибиз бар экен. Кайрымдуу мекендештер бар экен. Мына ушул сиздер көрүп турган ушул дүкөнүн өзү маңдай тери менен салып, жашынакай кылып, ичинин баарын жасап, анан мына деп кызматка берейин деген ортодо эжекем жакшы сунушун берип, Азамат
магазиниңерди көрсөм негедир кичинекей, тар кичинекей экен деп ошондой бир сунушун айтып, биз ал жерге баягы кийимдин көбүрөөк келип аткандыгынан, батпай калгандыгынан эжекем көрүп, ага чейин Райхан Абдувалиева деген эжекебизге Аллах эки дүйнө бактылык берсин. Эжекем өтө чоң салымын кошту. Өтө чоң. Анан азыр эстафетаны Райхан Абдували эжекебиз мына бул эжекеме өткүзүп берип, Кудай буйруса, сизге да Кудайым ыраазы болсун. Мына азыр Агырдыңыздын эшигин ачып берип отурасыз. Кудайым ушул жерге келип канча адамдар жылмаюу болуп, жылмайдан пайда болгон сооп кабыл болсун сиздерге. Мен өзүмдүн татынакай оюм ушул заманыбыздагы баарыбыз жакшылыкта, ушул эс улукта жашасын деген ушул ойлорубуз. Биздин заманыбызда тынчтык болсун, ушу аз да болсо ушул кол табыш кылып, ушу эл үчүн элге кызмат жасайлы деген жакшынакай татынакай ой менен ушундай нерселер болуп атат. Шуну менен эмне дейм, эртеңки элим жакшы марапалуу, мусулман элинин эң сонун жылда бир рет келе турган бүгүн барбыз эртең жокпуз. Маарекелүү айт, Курбан айт маарекеси менен ийгилик каалайм. Элиме жакшы, ааламда тынчтык каалайм. Элге тынччылык, баарыбыз бактылуу ушу үйлөрүбүздө ушундай сонун заманда жашайлы. Майрамыбыз куттуу болсун. Маареке биздин иштеп аткан ийгиликтерибиз узагынан болсун. Элге деген сый урматыбыз узагынан болсун. Бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Азамат иним Ажы Жапар, сизге да ийгиликтерди каалайм. Ушу алып аткан магазинге келген элдерге мен жакшылык каалайм сиздерге. Оруңуздар ар бир үйүңүздөрдө бакыт болсун. Ар дайым ачык гүлдөй жайнап жүрөлү. Ушу биздин тилегибиз ушу. Ааламда тынчтык болсун. Сиздерге жакшылык каалайм. Рахмат. Урматтуу мекендештер, мына азыр ушу сооп талаша турган убакыт деле келип калыптыр өзү. Ушу ойлогонубуздан мына Райхан эжекебиз биз чыгып кеткенде кичине капаланып калды, чындап эле биз ушу сооптон мен кала турган болуп калдым деп. Эми ал мүмкүнчүлүккө жараша тияктар болгондукка байланыштуу эжекеге келдик. Эжеке аябай сүйүнүп, мен деле ушу соопто мүмкүнчүлүгүм жетип, ушу соопчулук иштер болот экен деп сүйүнүп атат. Анан эң негизгиси биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кызматтабыз. Сиздер менен биргеликте ушул кызматтарды кыла бергенге дайыма даярбыз. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт демекчи көпчүлүктүн жылуу пикирин жараткан. Мындай жакшы иштердин учугу коомчулук арасында жайыла берет деген ишеничтебиз.